Келинчектер жана камыр жайганды билбеген келинчектер экранга жакын отуруп, ушул камыр жаюунун техникасын жана даамы сонун болгон ушундай соустун рецептин сактап алыңыздар. Биринчи туздуу сууга камыр жууруп алабыз дагы, тыныктырып коебуз. Тыныккан соң кайра бир сыйра ыйлайбыз дагы, кайра тыныктырып коебуз. Тыныккан камырыбызды кичинекей бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз дагы, ар бирин видеодо көргөзүлгөндөй жайып, ар бирин майлап чыгабыз. Баарын майлаган соң бетин жаап 15 мүнөттага тыныктырып коебуз. Ага чейин фаршын даярдайбыз. Биз үй бүлөбүз менен картошка оромону жакшы көрөбүз. Картошка менен пиязды чоперде майдалап алдым. Туз, паприка, май куюп аралаштырып алабыз. Тыныккан камырыбызды болсо алып колубуздун жардамында жуука кылып, четтерин дагы жуука кылып жаябыз. Фаршын ичине салабыз дагы. Өтө көп салбаңыздар, орточо калыңдыкта болуу керек. Көп салсаңыздар камырыңыздар тешилип калышы мүмкүн. Манты казанды майлап баарын тизип алабыз. Сиз бул ыкма менен оромо жайганды билет белеңиз, комментарийге жаза кетиңиздер. Эми соустун рецепти менен бөлүшөйүн. Банкага чеснок, укроп, кинзаны салып, туз жана ачуу паприка, татуу паприка жана 2 аш кашык томат кошуп, жана муздак суу куюп жакшылап аралаштырабыз. Бул соусту шашлык, манты, крылышки, балык менен жесеңиздер даамы аябай сонун болот. Эгерде сизге рецепт жаккан болсо, комментарийге сонун сөзүңүздү жаза кетиңиздер жана жүрөк жөнү да кызартканды унутпаңыздар.